Сен дүйнөдөгү эң жагымдуу адам боло аласың. Бирок мисалы колтугуң же оозуң жаман жыттанып калса автоматтык түрдө ондон нолго түшүп кетесиң. Андан да жаманы адатта адамдар сен жаман жыттанып жатасың деп айтуудан коркушат. Адамдар жылдап өздөрү билбеген абалда жаман жыттанып жүрө беришет. Бул видеодо мен сага кантип ар дайым жагымдуу жыттанып жүрүүнү айтып берем. Таза гигиена өзүңдү кабылдооңо жана өзүн өзү сыйлооңо чоң таасирин тийгизет. Эгерде сен жагымдуу жыттанып жатсаң, ооба, бул сага жана айланаңа болгон урмат сыйдын белгиси. Келиңиздер, баштайлы. Эгер сен бул видеого келип мен ар дайым жакшы жыттанып турам деп ойлосоң, мен күн сайын өзүмдү жууйм кепилдикти колдонсоң, демек туура эмес ойлонуп жатасың. Бул маселе чындыгында башыңан бутуңа чейин жыттанып турушунун дагы көптөгөн себептери бар. Ошондой эле бизди курчап турган нерседен баштайлы. Сен канча жолу душка кирбе же канчадыр себинбе, сени курчап турган нерсе чындыгында өз дене жытыңа чоң роль ойнойт. Батириңден жыт чыкса, мисалы тамеки тартсаң же ар кандай тамактарды көп бышырып жатсаң, жыт акыры сага жабышып калат жана кайда барбы ал жыт дайыма сени менен болот. Башка дагы бир фактор, эгерде жаткан төшөгүң кир болсо дагы ушундай эле нерсе болот. Андан чыккан жагымсыз жыт бардык жерде сени менен болот. Андыктан жашоо мейкиндигиңди таза кылуу жана сейрек кездешүүчү жыттардан арылуу үчүн керебетиңди жана кир жуугуч машинаңды таза экенине ишен. Өз убагына тазаланып жана ошондой эле таза кийин. Сен жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлү. Бетти жана чачты таза кармоо маанилүү. Бул кичинекей эле жерлер, бирок бат жыты бузулуп кетүүчү дене бөлүгү болуп саналат. Сенин денеңдеги негизги эреже май жана тер эң көп топтолгон жерлерге көбүрөөк көңүл буруу керек. Алгач эле ооздон баштайлы. Тиш жиби эң көп жаңы дем алуунун негизги фактору. Тишке тыкылып калган нан бөлүктөрдү физикалык жактан алып салуу керек. Тамак бул эң маанилүү фактор. Мындан тышкары тилди дагы тазалоону унутпа. Тиштерди тазалоо үчүн атайын чайкоолорду колдон. Оозуңду таза карма. Кийинки сөз кыла турган нерсе чач. Бул эң көңүл бурулбаган жана жагымсыз жыт чыгып турган жерлердин бири. Абдан бат көп адамдар бул жөнүндө эч качан ойлошпойт, анткени көпчүлүк адамдар чачын күн сайын жуушат. Мен чачымды күн сайын жууганды жактырбайм, анткени ал чачыңды кургатып, табигый майларды жок кылат. Башты жуусаң жалтырап көрүнөсүң, бирок ошол эле учурда чачыңды көпкө жуубасаң, ал жагымсыз жыттанып көрүнүшү дагы бузулат. Бул маселенин чечими ковошинг колдонуу, башкача айтканда кадимки шампуньдун ордуна кондиционерди колдонуу. Эгерде сенде жумшак ичке чачтар болсо, анда жеңилирээк кондиционерлерди танда. Ал эми чачың коюу болсо, концентрированный кондиционерди танда. Эгерде чачың жумшак болсо, 2-3 күн сайын жууп турганың жакшы. Денени жууп туруу абдан маанилүү, анткени кээ бир жигиттер эмнегедир кээ бир дене бөлүктөрүн жуугандан эринишет. Дене үчүн дерматологдор тарабынан бекитилген самын тандап алуу жакшы, же болбосо күчтүү жыты бар арзан буюмдарды сатып алуу керек. Ар бир эркек кыйынчылыкка карабай таза болушу керек деп эсептейм. Таза жүрүү бул жашооңду олуттуу түрдө өзгөртөт. Дезодоранттарга келсек, баары туура деп айта алабыз. Эң негизгиси жыты жакшы өтө күчтүү эмес. Мен гель дезодоранттарды жакшы көрөм, анткени алар кийимде из калтырбайт. Бирок кээ бир атырлардан этият болушуңуз керек. Туура эмес жерге себилген атыр жагымсыз жыт менен барабар болушу мүмкүн. Андыктан атырдын өлчөмүнө этият бол жана ашыкча колдонбо. Колдонгон атырың иш-чарага ылайыктуу экенине ишенимдүү бол. Оор жыпар жыттуу затты колдонбо. Бул жерде көптөгөн варианттар бар. Бирок сапаты боюнча менин сүйүктүү брендтеримдин бири Mem Dior Tom Ford. Синтетикалык жытты арзан атырдын орду үчүн узакка созулган жагымдуу жытты берет. Мен бир нече кымбат варианттарын сатып алып коймокмун. Эң жакшысы ар дайым даарат менен жүрүңүз. Эгер бул видео жаккан болсо, анда лайк басып каналга катталыңыз. Ассаламу алейкум.